Ustaz, alhamdulillah түшümde Peygamberimizni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gördüm dedi. Maşallah. Taza жүрөгө gana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem түшүнө кирет. Ар кимдин жүрөгүн түшүнө Peygamberimiz кире бербейт. Биздин Расул деген бир досубуз бар, Peygamberimizди көп жолу түш көрөт. Peygamberimizди. Быйыл умрага барган мезгилде мен досум дейт, устаз дейт. Устаз дейт, мен şu зикир кылдым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга тынбай зикир кылып атам. Şu умрага биринчи жолу кеттим, Пайгамбарыбызды түш көрөйүн. Меккеде зикир кылып жүрөт, Меккеде салават айтып жүрөт, түш көрбөйт. Көрдүмсүм, жок, дуа кылыңыз устаз дейт. Анан Мадинага бардык. Мадинада ыйлап Пайгамбарыбызга салават айтып жүрөт. Анан кетишибизге бир күн калганда жума, эки жуманы окуу мүмкүнчүлүгү болду. Себеби мен умра барганда дайыма ошондой нерсени кылам да. Меккеде, Мединада жума окуу мүмкүнчүлүгүнө билет койдурам да. Адамдар барганда ошол эки жуманы эки мечитте окуп калсын деп. Мединанын имамы карып калыптыр. Же Расул досубуз ушу Пайгамбарыбызды түш көрсүн дегенби, жарым саат хутба кылат да. Кагаз жазып бериптир, окуп атат, адамдар эки жагын карайт. 40 мүнөт окуду ушундай да. Ошол жерде мынтип отуруп уктап кеттир да. Хутбада уктап кетип Пайгамбарыбызды ачып көрдүм дейт. Ушундай инсандар бар. Пайгамбарыбызга салават айтып жүрүп, Пайгамбарыбызды көргөн. Устаз дейт, алхамдулилlah, түшүмдө Пайгамбарыбызды Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламды көрдүм дейт. Үйүнө конокко барыптырмын дейт. Жөн эле көрбөптүр, үйүнө конокко барыптыр, машалла. Ошондон бери бир күнү Пайгамбарыбызга үйүнө зияратка барайын деп, мен конокко чакырат го деп мактанып Пайгамбарыбызга зиярат кылып умрага барайын деп ниет кылып жүргөм дейт. Умра сапарына 3 жолдомо берилет. Акыйкат жарчысы Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны деген китеп менен дейт. Оюн ойнотуп утуштар ичинде умрага жолдомо бар дейт. Иншааллах катышып атам. Окуп тесттен утуп умрага барсам, мен түшүм чындыкка айланат эле. Өзүмө кишине шартым жок дейт. Ошол себептен сиздерден дуа сурап жазып жатам, дуа кылып коюңуздар дейт. Аллах таалам ошол жарыштан өтүп калсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга барып зиярат кылсын. Бир хадисте Пайгамбарыбыз мен зарани, мен өткөндөн кийин ким зиярат кылса, менин тирүүсүндө зиярат кылгандай болот деген. Эмге бир адамдар буну хадисте алсыз башка дейт. Бирок Пайгамбарыбызды зиярат кылганда биздин китептерибизде ушундай шарттар койгон. Пайгамбарыбызды тирүү мезгилинде кандай зиярат кылган, ошондой болуп барган дейт. Пайгамбарыбызга салам бересиң, себеби Пайгамбарыбызга берилген салам ошол жерде Пайгамбарыбыз алик алат. Ошого Аллах таала бул кишиге насип этип, Пайгамбарыбызга зияратка барып келсин. Аллах таалам ак жол берип утуп калсын. Утпаса дагы Аллах таалам башка жогунан берсин, амин деп коюңуздар. Жана биз салават айтканда периштелер Пайгамбарыбызга жетип барат да. Ооба. Ошондо Пайгамбарыбыз бизге жооп береби? Ооба. Эми кээ бирки адамдар айтат да, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул дүйнөдөн өткөн, өлүк, ага барып зиярат кылгандын пайдасы деле жок. Жөн эле салават айтсаң, периштелер жеткизет, анан Аллах таала анын рухун кайтарып берет, анан сага алик алат дейт. Дүйнө жүзүндө канча миллиард мусулман бар? Бардыгы салават айтат. Демек, салават ушунчалык көп болгондуктан Пайгамбарыбыздын руху алынып кайра автоматтык түрдө Пайгамбарыбыз тирүү деле болот. Анан бизде дагы айтабыз, пайгамбарлар кабырларында тирүү. Саламдарга алик алат. Аллах таалам баарыбызды Пайгамбарыбызды зиярат кылышын насип этсин. Ассаламу алейкум. Жакында кыздуу болгону турабыз дейт. Машалла, машалла. Сизден дуа жана ат коюу боюнча сунуш рахмат дейт. Аллах таалам эсен аман келинчегиңиз көз жарып алсын. Кызбы, балабы, Аллах тааланын берген нематы бизге шүгүр кылышыбыз керек. Кээ биркилерге кыз зар, кээ биркилерге бала зар, бирөөгө бирөө жанагындай кылбаш керек. Мен
кайра кызды боло берем, балалуу болбой атам деп андай кылбаш керек. Аллах Тааланын берген нематы бул кабыл кылыш керек, кубануу менен кабыл кылыш керек. Пайгамбарыбыз ким кыздардын фазилетин айткан го, баарыңыздар билесиңер, э? Кызда көп кыздуу болгондагы неме. Мен мисалы кызым жок эле, жакында кыздуу болдум. Аллахка шүгүр, э? Аллах Таала меселаман насип этип көз жарып алсын. Анан ошол көз жаргандан кийин 7 күндөн кийин ат койгон мустахаб болот, а? 7 күндөн кийин чачын алып, анан кийин ат коюлат. Анан мен ошол ат коюу маселеси боюнча мен устазымдын бир насаатын сизге да айтайын. Мен устазым Шейх Тарык Сардар Али, Маккадагы устазым. Ошол кишиге барып, биз балалуу болгондо ат коюп бериң деп барсам, шундай деген. Биздин устаздарда ушундай адат бар деген. Өзү негизи устаздары ат коюп берет го. Бирок биздин устазыбыздын адатында эмне деди? Биз ошол биздин устаздардан тарбия ушундай алганбыз. Ат сурап келгенге биз дуа беребиз деген. Сиз өзүңүз келинчегиңиз менен ата, таята, тайына чоңалар менен кеңешип туруп бир атты тандагыла, шариатка ылайык кылып, итубай, чотубай деп койбостон. Биз дуа кылайлы, Аллах Таалам өмүрүн берсин деген. Ошого мен балдарыма ат коюп берген эмес. Биз дуа кылабыз деген. Анан кийин Мухаммед деп ат койгон. Ошого биз да айтайлы. Иншалла биз бир аттарды сунуш кылсак, мүмкүн сизге жакса, аялыңызга жакпай калышы мүмкүн. Аялыңыз менен сизге жакса, таятаңызга жакпай калышы мүмкүн. Аз бизде Кыргызда ушундай нерсе бар да. Неберелерин чоң атасы менен чаятасы талашат. Ат коебуз депчи. Анан каяктагы ол жогой ортого аралашып калса, бу ким дейт да. Ошого биз дуа кылайлы. Чоң ата таяталар менен кеңешип, анан ат койгула. Ат койгондо ошол пайгамбарыбыз сунуш кылган Абдулла, Абдурахман деген кулдук кошулунган Аллах Тааланын сыфатына, ошонун кулу, Аллахтын кулу, Абдурахман, Рахмандын кулу деген аттар эркек кишилерге жакшы болот. Анан жалаң эле Абдурахман, анан паланча эмес, мындай өзүбүздүн деле кыргыз аттарды коюлсак деле болот. Чубак деп койгула. Сиздин атыңыз ким эле? Жээнбек. Жээнбек деле сонун ат, Усман. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ат коюуда жаман аттарды өзгөрткүлө гана деген. Жаман аттар, мааниси жаман аттарды. Ал эми калган аттар ошол мезгилде эле калган. Пайгамбарыбыздын мезгилинде ушул хадисте айтты пайгамбарыбыз, бардыгы Абдурахман болуп кетти. Абдулла болду сахабалардын бардыгы. Неге бардыгы пайгамбарыбыз айтты да. Атыңарды ошо Абдулла деп койгула деди. Же сахабалардын балдарынын бардыгы Абдулла болду, Абдурахман болду. Демек пайгамбарыбыздын айтканы таужихи, баягы айткан сөздөрү не туура түшүнүш керек, анан ыктыярдуу түрдө анан жаман аттарды гана өзгөртүш керек. Калган аттарды ошо өзүңдүн эле. Мисалы Хузайфа. Не мааниси Хузайфа? Муаз, міне ошо мурдагы эле ошол арабтардын өздөрүнүн аттары. Ошол эле бойдон калган. Болгону жаман аттар болгондо ошону өзгөртүш керек. Мисалы үчүн Айгүл, Назик, Бактыгүл деген аттар бар го, Асел, Мерим деген жакшы аттар бар да. Ошондой аттарды кое берсе болот да. Сөзсүз түрдө эле Абдурахманды коюш важип эмес деген айтылды да. Койсоң жакшы. Аллах Тааланын кулу десе, ошол эле мезгилде, мисалы үчүн мен бир таанышым Айкөл кыздын аты. Илимдүү, күйөөсү да илимдүү, аялы да илимдүү. Кыздын атын Айкөл коюп койгон. Ошого ат коюп атканда жаман аттарды койбош керек да. Анан кийин пайгамбарыбыздын, сахабалардын аттары, пайгамбарыбыздын аялынын аттарын койгон жакшы болот да. Бирок кыргызча ат койсо бирөө жектебеш керек экен. Ошого Сара деген ат жакшы. Хадижа, Аиша, Умму Кулсум, пайгамбарыбыздын кыздарынын аттары. Умму Кулсумду Кулсум Мамашева. Эмне пайгамбарыбыз өзгөрткөн жок, башка исламга келгенден кийин, ошол ат бойдон калды. Аиша ошол эле бойдон калды. Демек ошол мезгилдеги арабтардагы аттар ошол эле бойдон калды. Демек биздин деле аттарыбыз эгерде ол жабай мисалы, мен болгону гана Абдулазиз деп Саудияга барганда гана ошо өзгөрткөнбүз. Себеби ал жакка барганда ол жабайды айта албайт, эч ким айта албайт. Жол жабай, пол жабай. Анан Абдулазиз деп койгонбуз. Бирок
Ол жобай деп эле бир азыр мисалы үчүн Иорданияга барганда бардык эле арабтар устаздарыбыз ол жобай деп айтат. Чубак устаз деле чубак деп эле келди болду. Бир неме кылып Абдулвадуд деп баштады бир 2 күнчү. Анан не болбойт экен чубак кетет. Болбойт экен Абдулвадуд деп кой чубак эле сон. Десем кай деди, чубак эле койдон калам. Ошого мага бир ижаза бергени бар. Чубак ажынчы Алла бейишинен өрмесин. Bir icazə berip atıp, oşorga çuvağı emес, Abdulvadud dep жазыпты. Эмне бул? Кийиме бу ижазаны алып чуvağa acı бергенде десем коюп коярчы дейт. Койчу де, неудобный болду. Жан чуvağa acı деп үйрөнүп калганбыз. Анан кийин ушу 1-2 күн эле айтты окшойт, анан кийин айтпай койду. Чуvağa acı эле болуп калып кетти. Анан өзүнүн айтканда сөз бар. Чуvağa эле болуп эле калып кетейин койду. Демек, аттарды өзгөртүү милдеттүү эмес. Эгер жаман ат болсо гана өзгөрүш керек, болбосо сонун кыргыздын аттарын Каникей деген, мисалы. Каникей дегенде дагы айтып жүрүшпөй, манасынын аял тажик болгон деп. Жок, өткөндө бир академиктер айтты, жок, тажик болбой эле кыргыз эле болгон. Эч кандай неме жок. Жөн эле сөз, боло берет. Аллахым разы болсун. Аймран деп менин 3-чү баламдын аты Аймран. Аймран деген нерсе Али Имран. Имрандын үй бүлөсү деген Куранда сүрө бар. Аймран кимдин атасы болгон билесизби? Maryam enebizin atası. İsa aleyhisselam'dın tayatası. Oşoğa şunday sahabalardın, paygambarlardın atlarını koyun jakşı bolot. Jakşı adamdardın, salih insanların atlarını İmran sonun atı. Namazda Subhana Rabbiyal A'la, jawsa Subhana Rabbiyal Azim degendegi dualar vacip mi je sünnet mi deydi. Bul namazın içindeki zikirlerden bardık sünnet. Subhana Rabbiyal A'la olsun, Semiyallahu limen hamide olsun, Rabbana lekel hamd, Rabbana ve lekel hamd, bardık sünnet. En azı 3 bolğonu jakşı deydi. En azı 3, adnahu 3. En azı 3. Ben oşunda başka namazlarım, başkadan okşum verim. Yok okşum, sünnet bolosam ne, eşlik olmaydı. Yok, şunca vakt, evlerini aytamın, bırak şunca vaktlık sajdada bolam da. Sünnetten kur kalıp kalı odası da. Sünnet aytıp koş gerekler. Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim de koyunuz oldu. Namazınız durus ele. Subhan Rabbiyal Azim durup ketin bir yol aytam. Durus ele, bırak hem sünnetten kalıp kalsın. En azı sünnetteki 3 yol aytış gerek. Ekinci sorunuz. Kebir Kırgızstandagı kebir meçitlerden kıblası biraz kıyışıgırak deydi. Eğer de oşol jerde imam da kıyışıgırak okuyup deydi, arkada okuganlar tüzüle turup okuy beredi. Şu adamdardın namazı durus boldu deydi. Siz anın 45 gradus ekendigi Nasihat Media'dan je bir programmadan karap bildiniz da. Sebebi Nasihat Media je bolboso başka предложениялар bizge Kaba'nın şol Mescid-i Haram'da tüz özünü alıp beredi. Bizge Allah Taala buyruk kılganda favallu vujuhakum şatra. Oşol tarapka karap okugula degen. Kaba'nın özün karagıla degen emес. Oşol tarapka karap okugula. Demek oşol tarapka karap okusak biz kıblabız durus bolat. Kıbla meselesinde egerde Mescid-i Haram'dın içinde bolsanız, Kaba'nı görüp dursanız özün yüz dönüşünüz millet bolat, farz. Kaba'nın sırtına, meçitin sırtına çıksanız, meçitti karap okuşunuz milletli bolat. Emi Mekke'nin sırtına çıksanız, Mekke'ye karap okuşunuz milletli bolat. Sebebi Medine'de durup Mekke'nin toçna Kaba'nın kayır eken tabi almaz. Mekke'ye tarapka karap okuysun. Emi Madina'dan çıkıp, Saudiyadan çıkıp getseniz, Kırgızistan'a okşayacak Türkiye'ye. Saudiyaga karap okuysunuz. Emi bizi Kırgızistan'da kıvıla gün batıştan biraz solga degen. Boldu. Hiç kim takmanın nemesini beri albaydı. Demek uşul tarapka karap okusak, uşul Kaba'nı tarapka karap okugan bolobuz, farzdan kutulduk. Alemi bunu nerse bu öte tak bergendikten buğa baş iyiyiz millet demez. Birok azırkı meclitte mezgilde meclit salıp atkan şu menen karap salsanız nur üstünden nur. Murdagılarda ayıptaştın gereği yok. Eğer de kosmoska varıp kala turgan, ayga varıp kala turgan bolsanız жерди karap okuysun. Kaba'nın özünü tapa albaysiz. Jer jakka karap okulunat. Oşogo Indoneziyalık kosmonavtlar jerge karap namaz okudu.
Ошого бул нерсени көп мындай көйгөй кылбаш керек. Иншалла ошол мечит кандай салынса, ошол мезгилдеги ошол мечит салып аткан молдокелер, имамдар иштихат кылып ушул тарапта деп божомолдоп салган. Такыр тескери карап, же муну кыбла бул жакта болсо оң жакты карап калсак, же тиякты карап калсак, анан ошондо гана оңдош керек болот. Анан муну кыбла бир аз мындайраак болуп калса зыяны жок иншалла. Имам бурулса, имамдыгы ошол айтып атпайбы өзү негизи ошол имам деле биякты караса боло берет болчу. Имам мындай бурулуп алгандыгы жамаат аркасына туруп бир аз кыйшыраак болгондо зыяны жок иншалла. Эч кандай намазында зыяны жок. Мисалы үчүн Аллах разы болсун. Кээде балдар, достор мындай бир иш бизнес баштап калат дагы, ортодо ишкерлик кылышат да, шериктештик кылганда айтат, түшкөн пайданы 3кө бөлөбүз дейт. Кандай дейт? Же болбосо экөөбүз 40-тан 80 алабыз, 20%-ын Кудай жолуна дейт. Бул өтө жакшы нерсе. Себеби ошол бизнеске береке келүүнүн бирден бир. Эми ошол 20%га Кудайдын акысы дегенден агарылашпаш керек. Аны эмне кылабыз керек? Мечит салганга, мечиттин жай намазын алмаштырганга, даратканасын оңдогонго, жол салганга, суу чыгарганга, бет-пункт салганга, мечит салганга, мектеп салганга, аял бирөөлөрдүн карызын кутултканга, студенттерди окутканга иштетсе болот. Ушулардын эң жакшысы студент окуткан. Ошого мен бардыгын чакырам да. Ар бир адам жок дегенде $100 студентти окутам деп чыгарып коюш керек. Тапкан акчаны жөнөкөй карапайым адам делечи. Себеби акча канчалык тапса билесиң, канчалык тапсаң ошончолук көп жок болот. Эгерде айына 100 000 тапсаңыз, 100 000-иңиз бар жок болот. Айына 20 000 тапсаңыз да жок болот. Ошон үчүн Кудай жолунда $100 бияка чыгарып койсоңуз, эртең ошого тоодой болгон сооп менен келет. Канча илим алгандар окулунса. Ошого биз Иорданияда балдарды окутуп атабыз. Эгерде бирөөлөр жардам берем десе, мен ортомчу болуп берем. Себеби өзүм көзөмөлдөп балдарды окутуп атабыз. Демек, эмне кылыш керек? Ошол 20% дейби аны ошол келишимде кандай болсо ошондой. Ошону Кудай жолунда кылыш керек, андан экөө жебеши керек. Кой, мына берекеге Кудайым берсин. Ошол Кудай жолуна деп чыгаргандын, демек андан жесеңиз, өзүңүз ниет кылгансыз, ниет кылгандан кийин ниетиңизге каршы чыкпаңыз да Кудай жолуна бериңиз. Аллах Таалам каалган бизнесинде Кудайым өзү берекесин берсин. Аллахым разы болсун. Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Кудай Таалам өмүрүңүздөргө береке берсин. Бүгүнкү жамаатты көрүп аябай сүйүндүм. Кудай Таалам биздин сабыбызды ушинтип көбөйтө берсин. Аллах Таалам баарыбызды исламга кызматчы кылсын. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу ала расулиллах. Аллах Таалам ушул жерде отурган мусулман бир туугандарыбыздын жүрөгүндөгү жакшы ниеттерин Аллахым өзүн кабыл кылгын, өмүрлөрүнө береке берген, үй бүлөсүнө тынчтык, аманчылык берген, ислам жашоосун берген, балдарынан, кыздарынан хафиз, алымдар чыксын, элибизге, жерибизге кызмат кылгандар чыксын, жамандык көрбөңүздөр, бир рахматке. Алла разы болсун.